Чыңгыз Айтматов, Кыямат. Кыштын кыска күнүндө тоонун күнгөй беттери азубакка жылымта тартып, наристенин тынуусунда үлпүл мемирей түштү эле. Мындай терең мазмундуу чыгармалар деги эле китептердин окулбай бара жаткандыгы көйгөйбү? Бул эмнеге алып барат? Жана кантип чечебиз? Дал ушул темада бүгүнкү программабызда сөз кылмакчыбыз. Ал эми мен азыр Талаш шаарындагы Аман Токтогулов атындагы облустук китепканада турам. Мындагы китепкананын кызматкерлеринин окурмандарды тартууга кандай аракеттерди кылып жаткандыгы тууралуу жол издеп көрөлү. Акыркы убактарда китеп окуган адамдар аз. Ал эми китепканага барып, китеп бетин барактагандардын саны андан да аз. Бирок Талас облустук китепкананын кызматкерлери мындай пикирде эмес. Себеби такыр окурман келбеген күн болгон эмес. Туруктуу окурмандар бар. Бизге окурмандар окуучулар, студенттер, мугалимдер, медиктер, андан тышкары пенсия курагандагы адамдардын баардыгы келишет. Азыр техниканын учурунда компьютер менен баардыгын таап алып аткан учурда бизге да келип, эже китептен алганыбыз кененирээк болот экен деген окурмандарыбыз көп да. Китепкана кызматкерлеринин айтымында окурмандарды тартуу максатында түрдүү иш-чараларды өткөрүп, жаш балдарды да кызыктыруучу долбоорлор менен иштешет. Иш-чараларда мисалы үчүн келип окурман өзүнүн китеби чыкса, мисалы үчүн Бектур Исаков өзүнүн китеби чыкса, биз Бектур Исаков агайдын өмүрү жолу баскан изи боюнча биз өзүнчө китеп көргөзмө алып чыгабыз. Мындан тышкары слайд да жасайбыз. Анан агайдын басып өткөн жолу боюнча китеп көргөзмөнү айтып, слайд да жасап, энди агай менен кеңири масштабта талкуу болуп, баскан изи, өмүр жолу боюнча дагы окурмандарга айтып өтөбүз. Мында окурмандар адамдын төрөлгөндөн өзүнүн ушу кезге чейин алып өткөн изи жөнүндө өздөрүндө жакшы ой пикир сакталат. Учурда Аман Токтогулов атындагы облустук китепканасында компьютердик жабдуулар менен толукталып, ресурстук борбор ачылган. Мунун өзү дагы окурмандарга заманбап шарт түзүүнүн бир багыты болот. Бул борборго 20 ноутбук, 5 телевизор алынып келинип коюлган. Бул борбордун негизги максаты жарандардын саясий жана коомдук активдүүлүгүн өнүктүрүү, өстүрүү болуп саналат. Любой жаран келип өзүнүн окуйм десе окусун, жок бул жерге чогулуш өтөм десе өтсүн. Бул жер силер элдер келип кандай маселеси болсо дагы чече турган площадка болуш керек деп эле. Китеп окуган сайын мындай, грубо айтканда, мындай кеңейет да. Бир китеп окудуң, мындай кеңейет, экинчи китеп окудуң, мындай кеңейет. Ушинтип адам мындай кругозору кеңейет да, көз менен эмес, аң сезим менен мындай дүйнөнүн түшүнүү, адамдарды түшүнүү, мамиле кылуу, кичпейлүүлүк, баалуулуктар. Бектур Медетов жаштардын китеп окууга кызыгуусун арттыруу үчүн өзгөчө креативдүү ыкмаларды колдонуу керектигин айтат. Жана өзү дагы бул багытта долбоорлор менен иштеп келет. Азыр көпчүлүк карасаңыздар, китепканалар мурунку эски моден турат. Китептер да эски, жасалгалардын баары эски, күңгөрт ичине кирип, мындай аурасы да мындай тартпайт да, мындай ачык эмес да. Жаркын пикир тартуулабайчу болсо мындай китеп окууга тартпайт да өзүнчө. Анан азыркы жаштар такыр башкача да. Биз азыркы жаштарды китеп окуусун кааласак, анда сөзсүз түрдө азыркы жаштардын тилине жараша, каалоосуна мындай өзгөчөлүгүнө жараша ошол шарттар түзүш керек да. Дүйнө жүзү боюнча бестселлер болгон китептер котолгон, кыргызча, орусча да. Ошолор сонун китептер бар. Акыркы ушул 3-4 жылда абдан которуулар көбөйдү, жакшы тренд болуп атат, мындай тенденция болуп атат да. Ошол китептерди биз болушунча жаштарга тараттык. Ошондой эле биз ушул китеп окуу конкурстары боюнча дагы ишмердер жүргүздүк да. Китеп окуунун пайдасын, таасирин, маанилүүлүгүн Бектур Медетов белгиледи. Китеп окуган адам 1000 жашоо жашайт да. То есть ар бир китепте өзүнчө тарыхтар бар, мындай окуялар бар, тажрыйбалар бар, маалыматтар бар, изилдөөнүн жыйынтыктары бар, мындай кенен кылсаң болот кругозоруңдучу. Китеп окубаган адам 1 жашоо жашайт да. Жаркын келечекти кааласак да, өнүгүүсүн кааласак, биздин балдарыбыз, неберелерибиз өнүккөн, мындай
жакшы коомдо жашагасын кааласак, анда сөзсүз түрдө биз мындай ар ким ата энелер, жаштар, улуу муундар баардыгыбыз мындай китеп окуп, бири-бирибизге үлгү болуп, мындай туура жолго тартпасак, биз мындай чөккөндөн чөгүп баратабыз да. Ар карап багып турабы, айлана көркө тунабы. Китеп окууну адат кылып алган адамдардын катарын Азиз Батыркулов толуктайт. Чарчаганда китеп окусам жан дүйнөм тынчтанат дейт. Анын китепке болгон кызыгуусу бала чагында эле башталган. Күнүмдүк 24 саат болсо, ошол 24 сааттын канча бир 1-2 саатын атайын китепке арнап койгонбуз. Күнүгө бир китепти окуп, ошону бүтүрүү үчүн атайын пландарды түзүп алып, ошол китеп окууну турмушубузга киргизип алганбыз. Өзгөчө ушундай жаратылышта, ачык асман алдында, тынчтыкта китеп окуп отургандагы өзүнчө бир керемет, өзүнчө бир рахат. Ар бир китепти окуп атканда ошонун ичиндеги каармандар, окуялар биздин жашообузга тийгизген таасирлери өзгөчө бир күчкө ээ десек болот. Ал эми азыр болсо Талаш шаарынын тургундарынан кандай китептерди, ошондой эле акыркы жолу качан китеп окугандыгын сурап көрөлү. Негизи күндө эле окуйм мындай китепти. Китеп окуйсуз, Кандай китептерди окуган жагат? Көбүнчө адабий чыгармаларды окуйм. Китепканага барып китеп окуйсузбу же бул сизге ыңгайлуу деле эмеспи, балким? Негизи телефондон деле окуйм, анан көбүнчөсү сатып алып эле окуйм да, үйгө алып барып элечи. Акыркы чыгармам ушу азыр окуп аткан чыгармам Сынган кылычты окуп атам, анан доллар кулагандан. Китеп окуган аябай жагат, түндөп да окучумун. Балдарым бар болгондо дагы аларды уктатып коюп китепти ушу таң атканча окуп чыкчумун. Үйдө китебибиз өтө көп. Ошондо эле окусам болот, бирок ошого азыр деген телефон деген бир эме чыкты. Ичинен ар кайсына издеп эле таап алып эле Google'дан сурап эле тигини айтып бер, муну айтып бер деп эле билип алабыз да. Анан кызыгам, бирок некогда дегендей. Китеп окуйбуз, акыркы жолу 15 күн болду го. Кандай китептерди окуган жагат сизге? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, детективдер. Азыркы учурда китеп окуй элегиме 1 ай болду. Баягы жумуштар көп болду. Бирок күнүнө бир 15 мүнөт, 20 мүнөт китепке көңүл бурам. Анткени бул биз өзүбүзгө негизи керек. Тилибиз курчуйт. Жана ошондой эле мындай сөзгө болгон мындай сөзгө бай болосуң да, бай инсан болосуң. Өлкөдө жалпысынан 1064 китепкана бар. 19 миллиондон ашуун китепти камтыйт. Мунун 6 миллиону Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканага тиешелүү. 2019 жылдагы маалыматка таянсак, жалпы 1,7 миллион нуска менен 1,5 миң китеп басылып чыккан. Алардын жарымынан көбүрөгү же 54% кыргыз тилинде басылган. Жаштарды, негизи эле жарандарды китеп окууга тарткан бир адамдан бир китеп, Китеп той сыяктуу долбоорлорго Нуржигит Кадырбеков салым кошуп, колдоп келет. Эми биринчи адамдагы эң чоң байлык акылда, анан рух. Буларга деле кам көрүш керек. Мисалы, үйүңө деле кам көрөсүң да, ремонттоп турасың, тегерегине гүл эгесиң, жериңди иштетесиң, бак эгесиң дегендей, акылга деле, жан дүйнөгө деле ушундай мамиле кылыш керек. Анын эң маанилүү жолу ошол китепти көбүрөөк окуш керек болуп атат да. Бул бир, экинчиден азыр мына сотка, телефон деп айтып атпайсызбы? Балдар интернетке кирип кетти деп. Ага жаштарды күнөөлөбөш керек, өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек. Анткени альтернатива берген жокпуз да. Мисалы, технологиясы биздикине караганда өнүккөн Америкада, Германияда балдар китеп окушат. Неге? Анткени ата энелер мээнет кылат. Китепти сен ачсаң, китеп сени ачат деген сөз бар. Андыктан китеп окууну адатка айлантуу жакшы сапат.